да, мына көрүп атасыздар да, Так, өчүп салайынчы. Мынакей көрүп атасыздар да, абдан чоң, мындай көзгө көрүнүктүү, жакшы экен да. Силер хотя бы ушунун жарымын кылсаңыздар болот да, мындайчы. Өтө майда болгондо дагы быжырап көзгө көрүнбөй, көз фокус ала албайт да. Ошондуктан важный нерсеге бир 8-10 сүрөт деп туруп, ошону мына коллаж жасай албай жүрөм деп, мынакей ошону кылыңыздар, урматтуу лидерлер, региондун лидерлери, же болбосо азыр көрүнөт ким лидер экенин. То есть бул дагы эмне, өзүңүз о себе заявите. Сиз күтпөңүз, мен топ менеджер эмесмин да, мен менеджер эмесмин да, мен новичокмун да деп күтпөңүз да. Вот сейчас көрүнөт ким өзүн жарыялаганды билет. Вот жоопкерчилик алган адам бул өзүн жарыялаган адам да. Бул дагы эмне? Өзүн ким жарыялайт? Жоопкерчилик алган адам жарыялайт. Мен бармын, кана мен кыла алам, мен деп. Жана кинода барго, заводко десе ким? Цементный заводко. Кирпич заводко ким? Мен деп. То есть ошол дагы жоопкерчиликтин белгиси да, көрсөткүчү. Аластар дагы ошол бөлүштүрүп туруп, чыгартып туруп, бир күнү белгилейсиздер, кофе фуршет кылып, кофе брейк кылып командаңыздар үчүн эс алуу, понедельник, например, бүгүн офисте киши жок, например, ушундай күндөр тандап алып туруп, бир 2-3 саат, даже 2 саат деле жетет да. Музыканы коюп, колонканы алып келип, шаңдуу кылып туруп, сүрөттөрдүн баарын таратып, 4төн 3төн кылып бөлүп, бир 3төн нормально экен да, 3төн жакшы участок жетет экен, 3төн кылып бөлүп туруп, сүрөттөр таратып эметесиздер да. Кандай кылып бөлсөңүздөр ошондой өзүңүздөр 3 киши бир ватманга жазайт деп туруп, же 2 киши бир ватманга жазайт хотя бы. Уже көрүнөт да, ким о себе заявляет, ким уверенный, ким коркпойт, тартынбайт, уялбайт. Ошол жактан деле командаңыздарды, адамдарды таанысаңыздар болот да, ким кандай адам экен, кимге кандай жоопкерчилик, кимге кандай иш берсе болот экен. Бул аябай жакшы практика да. Негизи практикадан адам жакшы таанылат да. Так мындай күндөрү, мындай эмеде көп биз бири-бирибизди көп тааныбайбыз, көп жакшы билбейбиз да. Вот адамдын ички сапаты, ички жан дүйнөсүндө эмне бар, ички жан дүйнөсүндө бул кандай адам экени, ошондой практически мындай оюндарда, иштерде көп билинет да. Ошондуктан сабак өткөндө дагы өзүңүздөрдүн региондордо, өзүңүздөрдүн эмеде жөн эле тренинг өтүп койбой, жөн эле мындай теория айтып койбой, в виде игры, оюн катары кылсаңыздар, аябай жакшы адамдын көрсөтөт сизге мындай кандай адам экени. Ал адамга дагы мындай жакшы ачылыш болот да. Кийин айтсаңыз, мен ушундай адам турбаймынбы, значит мен деген могул нерсени өзүмдөн өстүрүшүм керек экен деп туруп, өзүнө дагы аябай жакшы яркий показатель болот да. Мындай сен моундай адамсың дегенде биз адам таарынып калабыз да. Биз аябай көңүлчөөк келебиз ар бирибиз, бачым эле таарынып калабыз, бачым эле өзүбүзгө алып алабыз, бирөө айтат, бирөө айтпайт. Ошондуктан мынакей көрдүңбү, сен моундай экенсиң, сен тартынчаак экенсиң, сен уялчаак. То есть бул дагы здоровый эгоизм, здоровый да, мына границасын өзү заявляет да. Бул менин границам, мына могу менин жерим деп заявлять этиш, это тоже нормально. То есть ойлобоңуздар, бул ненормально. Нет, это нормально. Просто андай адамдарды обществода, коомдо көп адам жакшы көрбөйт. Ким жакшы көрсүн, чоң территорияны ала алган адам, напримерчи. Ошондой да. Ошол сиздерге идея. Эми жоопкерчилик бул ар бириңиздер туура айттыңыздар. Жоопкерчилик бул өзүңө сөзүңө туруу, өзүңө алган сөздү, ишти так туура аткаруу. Туура болбошу мүмкүн, урматтуу айымдар. Биринчиден эле туура боло бербейт, балким ката менен болушу мүмкүн. Эң негизгиси ошол нерсени кылуу, аткаруу, иш жүзүнө жаратуу. Бул эртең менен туруп өзүңдү настрой кылуу, бул жоопкерчилик, биринчи жоопкерчилик. Эртең менен турганда эле кандай турбаңыз, балким кеч жатып калдыңыз, конок келген, балким кечке чейин иштедиңиз, рандеву, домашний кружоктордо жүрдүңүз, бывали биз түнкү саат 2-3кө чейин иштечүбүз, напримерчи. Түнкү 3тө келип жатасың, эртең менен кайра 7-те турасың. Конечно, эс албай каласың, организм эс албай калат, араң турасың, Бирок ошол моментте мен түндө жаткам, 3кө чейин иштегем деп налбай, бүгүн сонун күн, бүгүн дагы сонун ийгиликтерди жаратам, Аллахыма шүгүр ушу күндү бергенине, дем алып жатканыма, көрүп жатканыма деп өзүңдү настрой кылуу, бул эң биринчи жоопкерчилик, Жоопкерчилик деле биздин башыбызга бир чоң ишти кылуу деген нерсе келет да. Жоопкерчиликте бул майда-майда нерселерден келип чоң ийгиликти жаратат. Притяжение таң калып жатам дейт, көчө ошол жөнүндө ойлодум. Притяжение, видите, оюңуз менен чакырып алдыңыз. Эмнени ойлосок, ошол нерсени биз өзүбүзгө тартып алабыз да. Ошондуктан жакшы нерсени ойлойбуз да.
өзүңүздүн ойду контролдоо бул дагы жоопкерчилик. Анткени мен азыр ыраазычылык, именно вот өзүң менен иштөө, жан дүйнөң менен иштөө боюнча да уже бир сабак өтүп жатам. Аябай күчтүү тренер менен, күчтүү спикер менен. И вот өзүм байкап атам, оказывается, менде дагы аябай көп болот экен мындай. Бир нерсе жакпай калса, эмнеге мындай болуп калды? Айтпайсың, бирок ичиңен ойлоп коесуң да. Мындай болсо болмок да, деген нерсе көп болот экен да. Бул эмне болуп атат? Ичиңден жемелөө өзүңдү, ичиңден наалуу болуп атат да, байкабай элечи. А вот сразу ушундай нерсе болдубу? Ыраазымын, ушул адамга ыраазымын, мени таарынткан адамга ыраазымын, ушул ситуацияга ыраазымын деп өзүңдү автоматом буруу, жакпай барат да, уже мындай ойду кетирбей туруп ыраазычылыкка айлантуу, ушул дагы эң чоң иш, бул ошо өзүңдүн жан дүйнөң менен болгон иш болуп атат да. Ошондуктан бирок ошону бурсаң, кадимкидей мындай өзүңдүн энергияңдын өзгөргөнүн байкайт экенсиң, өзүңдүн айлана чөйрөң өзгөргөнүн байкайт экенсиң, потому что айтып коет го, башка адамдарды өзгөртүп кереги жок, өзүңдү өзгөртсөң башка адамдар автоматом өзгөрө баштайт да. Жолдошуң, айлана чөйрөң, бир туугандарың бүт баары автоматом өзгөрүп баштайт да. Эгер жолдошуңузда, айлана чөйрөңүздө, бир туугандарыңызда, балдарыңызда, командаңызда бир нерсе жакпай жатса, значит ошол нерсе сизде бар да. Ошол нерсе сиз өзүңүз байкабай, фоновый режим деп коет го, вот телефондон фоновый сүрөт коюп коебуз, бирок байкабай колдоно беребиз, анан мындай көзүбүзгө байкалбай эле учурай берет да, улам учурай берет. Это фоновый режим деп коет. Ошол фоновый режимде биз байкабай эле өзүбүздө бир ойлор бар да. Өзүбүзгө байкалбаган, бизге жакпаган ойлор бар да. Ошону ойлоп коебуз, күн сайын ойлоп тура беребиз. Мен недавно эле бир байкадым. Тамак жасап баштаганда эле, оказывается, мен бир ойду ойлоп баштайт экенмин, байкабай элечи. И мен ошо недавно байкап калдым да. Тамак жасап, досканы алып, бычакты алып тура баштаганда эле менде ошол ой келет экен да. Постоянночу ошол бир адам жөнүндө ой келет экен да. Эмнегедирчи бир иш болбой калган, и почему-то ошол адамды ойлой берет экенмин да. Анан эртеси байкасам, эртеси дагы эле тамак жасап баштаганда эле ошол адамды ойлоп баштадым да. Видите, мен өзүм байкабай жүргөм ошол нерсени. Ошондуктан кээде болот, бир ситуациялар, бир адамдар сиз бир иш менен связаны болот. И ошол ишти кылып баштаганда эле сиз өзүңүз байкабай ошол адам жөнүндө ойлоп баштайсыз да. Же ошол ситуация жөнүндө ойлоп баштайсыз да. Видите? Ошон үчүн мындай ар бир ишти баштап атканда өзүңүздү акырын байкап көрүңүз. Азыр мен эмнени ойлоп жатам? Бул дагы эмне өзүңө болгон жоопкерчилик да. Эми бул көп учурда жоопкерчилик көп адамдын мээсинде бул терс нерсе болуп жайгашкан да. Жоопкерчилик делесе эле биз аябай чоң нерсени, аябай оор нерсени ойлоп баштайбыз да. Жоопкерчилик да, депчи. На самом деле жоопкерчилик бул майда нерселер да. Өзүбүзгө болгон, биринчи очередь өзүбүзгө болгон, өзүбүздү контролдоо, өзүбүздүн оюбузду контролдоо, өзүбүздүн настроюбузду, настроениябызды контролдоо. Көп адам өзүнүн настроениясын контролдобойт. Анткени эмне? Маршруткадан бирөө бутун тебелеп кетти. Анткени эмне? Ала жаза турган адамды бирөө жазып алды, и все, анын настроениясы бузулду. Например, кар жаап салды, күн суук, свет өчүп калды, дагы бир нерсе болуп калды. Эмне болду? Настроениясын эмне кылды? Өзүнүн жоопкерчилигин ал адам башка бирөөгө үйүп коюп атпайбы? Светке, карга, погодага, башка маршруткадагы бир адамга же анын адамын бирөө жазып алган адамга өзүнүн настроениясын, өзүнүн маанайын, жоопкерчилиги башка адамга берип койду да. Бул дагы эмне дейт? Ал адам өзүнө жоопкерчилик алган жок дегенди билдирип атпайбы? Ошондуктан сиздин настроеңиз бузулуп баратканда ойлоңуз. Так, жоопкерчиликти азыр ким, мен алып атамбы же ага берип атамбы? Мен кимге берип атам жоопкерчилик? Азыр кимде? Менин жоопкерчилигим, менин жашоомо, менин ден соолугума. Анткени сиздин настроенияңыз сиздин ден соолугуңузга таасир берет. Кечке эле настроенияңыз начар боло берсе, бара сиздин ар кайсы жериңиз ооруп баштайт. Анан эмне болуп баштайт? Наалыганга повод болуп баштайт да. Ошондуктан эметиңиз сразу суроо беребиз. Азыр жоопкерчилик кимде? Менин жашоомо, менин настроенияма, менин оюма. Жоопкерчилик кимде азыр? То сиз бир адамды кечке ойлой берсеңиз, значит жоопкерчиликти ошол адамга берип койгонсуз да. Өзүңүздү контролдой албай атасыз да. Жоопкерчилик ала албай атасыз өзүңүзгө. Мээ сиздики да, ой сиздики, дене сиздики. Видите? Значит, контроль, жоопкерчилик кимде болуш керек? Менде болуш керек. Назгүл, бул сенин мээң, Назгүл, бул сенин денең, сенин оюң. Эмне үчүн сен өзүң контролдой албай, жоопкерчилик өзүң ала албай, кечке эле ошол нерсени, ошо таарынтып койгон адамды ойлоп атасың. Кечке эле бир болбой калган ситуацияны ойлоп атасың. Же ошол жазып алган адамыңды кечке эле ойлоп атасың. Значит, мага андан күчтүү лидер келет да. Туурабы? Ооба.
Ал адам келген жокпу, значит мага андан күчтүү адам келет. Значит мен андан күчтүү адамга даяр болушум керек да. Деп туруп эмне кылабыз? Өзүбүз менен өзүбүз диалог түзөбүз. По сути, 24 саат даже уктаганда биздин мээбиз иштей берет да, билесиздер, даже уктап атканда биздин мээбиз иштей берет да. 24/7 365 күн биз өзүбүз менен өзүбүз диалог жүргүзө беребиз. Бирок алдындагы биз фоновый режимде байкабай жүргүзө беребиз да. Өзүбүз даже байкабайбыз кандай диалог жүрүп атканын өзүбүз мененчи. Эми мындан кийин диалогду ачык жүргүзгөнгө аракет кылыңыздар. Кээ бирлер уялышы мүмкүн, эми өзүм менен өзүм сүйлөшөм бе, мен эмне жинди болуп калдым беле деп. Жок. Сиз көрбөгөн күндө деле, өзүңүз байкабаган күндө деле сиз өзүңүз менен өзүңүз диалог жүргүзүп жатасыз. Лучше ал диалогду ачыкка чыгарыңыз. Ачык сүйлөшүңүз өзүңүз менен өзүңүз. Вот ошондо өзгөрүү башталат, ошондо өнүгүү башталат, ошондо мындай рост болот да. Эми баарыңыздар билесиздер да, адам 4 абалда болот. Раскүл Шайповна айтып кеткен, сонун кылып суу абалында, бул биздин 6 жашка чейин абал. Бул аябай биз бачым өзгөрөбүз. Кандай формада болсок, ошондой форманы ала беребиз да. Кичинекей балага эмнени айтсаң, ошону кабыл ала берет да. Вот суу абалы. Кофени кандай кружкага койсоң, ошондой форманы ала берет да. Например, сууну деген 4 буштукка алып туруп, морозилкага салып тоңдурсак, 4 буштук болуп калат. 3 буштукка куюп туруп, морозильникке салып тоңдурсак, 3 буштук формада болуп калат да. Вот 6 жашка чейин ушундай абалда болот экенбиз да, суу абалдачы. Бачым өзгөрөбүз, любой форманы кабыл ала беребиз, любой нерсени кабыл ала беребиз да. Кичинекей балада жок да, ал жок андай эмес дебейт да. Кичинекей бала, ошондойбу деп эле ошол нерсени кабыл ала берет, эмнени айтсаң. Анан 7 жаштан 20 жашка чейин бул от абал, аябай бул 20 жашка чейин аябай энергия күчтүү, потенциал күчтүү, баардык нерсеге көп, демилге күчтүү да. Мындай мен кылайынчы, мондай кылайынчы, тияка барайынчы, баардык нерсени кол өзүнөн өткөргөнгө даяр да. Дискотекага деле барат, например, мама мен дискотекага барып келейинчи, мама мен подружкаларым кино барып, подружкага барып келейинчи, мама мондай болот, ошол жака барып келейинчи деп балдардан көрсөк болот. Баардык нерсени өзүнөн өткөрүп, баардык нерсени көргүсү келет, баардык нерсени мындай өзүнөн өткөрүп, практика жүзүндө колдонуп көргүсү келет да. Демилге көп, бирок именно ушул абалда жоопкерчилик жок да. Кылат, бирок өзүнүн кылган ишине жоопкерчилик албайт да. Туурабы? Ушундай болуп калды, например, да. Кийими тутулуп калат, бир жака барып балдар менен согушуп келиши мүмкүн балдарыңыздар, бирок ошол нерсеге жоопкерчилик албайт. Тиги бала ушинтип салып, анан ошондой ишимим тутулуп калды деп коет да. Именно 20 жаштан 45 адамга чейин воздух абал, аба абалы. Именно ушул возрастта адам именно мындай айтканда жеңил, именно ушул 20 жаштан 45 адамга чейин адам негизи көп ийгиликтерди 50 жашка чейин деп коеюн. 20 жаштан 50 жашка чейин көп ийгиликтерди, көп нерсени мындай айтып коет го, үй бүлө куруу, мындай карьера куруу, бизнес куруу, именно финансылык, именно туруктуулукту куруу ушул убакытта. Анткени баардык нерсени жеңил, абадай курганга мүмкүнчүлүк бар да. Анткени ушул возрасттагы адамда жоопкерчиликти алганга мүмкүнчүлүк бар, энергия да бар, потенциал да бар, ден соолук дагы жакшы, баардык мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок анан кийин 50 жаштан 100 жашка чейин бул именно жер абал деп коет. Биякта оор, басырыктуу, именно ушул возрастта жоопкерчилик чоң, именно ушул возраст аябай сонун возраст, анткени балдар чоңойгон, убакыт көп, опыт бар, жашоого болгон какой-то бир көз караш, өзүнүн бир мындай, өзүнүн бир мнениясы бар. Демилге, бирок ушул эң эмеси демилге аз, анткени ушул эмеде энергия азаят да. Энергия азаят, анткени энергия аябай важный болуп калат. То есть мурун любой нерсени чуркап кылып жүрө берсе, бул нерседе уже жай басырыктуу кылып баштайт да. Дагы айтып кетчү нерсе, эң важный нерсе, урматтуу айымдар, көп адам ушул же суу абалында психологически, психология жактан же суу абалында, же от абалында калып калат экен да. Же 6 жашка чейинки абалда, же именно бир 14-15 жаш, 20 жашка чейинки абалда калып калат. Анткени көп адам 40ка келсе деле, 35ке, 45ке, 50ге келсе деле, 60ка келсе деле не алат экен? Жоопкерчилик албайт экен да. Анткени именно эмне үчүн жоопкерчилик албайт? Психологически ал адам суу абалында болуп атат, же болбосо от абалында. Кичинекей чактагы бала бойдон калып калган да.
именно жоопкерчилик албагандыгы белгиси эмнени билдирет? Сиз психологический ошол кичинекей бала болуп калып калгансыз. Денеңиз биологический возраст 50-дө болушуңуз мүмкүн, 45-те болушуңуз мүмкүн, бирок психологически сиз кичинекей бала болуп калып калгансыз. Зрелый боло элексиз да. Ошондуктан сиз зрелый болуш үчүн өсүшүңүз керек. Психологиялык жактанчы көп окушуңуз керек. Мындай көп десе элечи баары эмес, мындай системно. Бир окуну окуп коюп, анан бир ай окуп, анан бир жыл окубай коюу эмес. То есть күнүнө 1 сааттан, күнүнө 2 сааттан стабильно, бирок күн сайын окушуңуз керек да. Анткени мээ сразу өзгөрбөйт. Мээ өзгөрүш үчүн 21-40-90 күн керек. 21 күн мээ кыймылдап, жаңы нейрондук связьдар пайда болот. 21 күндө, 40 күндө ал связьдар уже мындай бири менен байланышат. 90 күндө ал уже туруктуу байланыш пайда болот. Почему биз дагы марафонду 21 күндөн 90 кылып атабыз, 3 ай кылып атабыз, почти по сути. Эс алуу менен, потому что эс алуу да болуш керек. Кечке эле мен айткандай манты жей берсеңиз, ал мантыны көргүңүз келбей калат. Ошондуктан ортосунда мантыдан да эс алып туруш керек. Эс алуу болуш керек да. Мээңиздер эс алып, ошол уккан маалыматты кабыл алып, өзүңүздөрдү иш жүзүндө аткарганга убакыт берип атабыз да сиздергечи. Ошондуктан, урматтуу айымдар, өзүңүздөрдүн үстүңүздө иштеш керек. По сути, биз баарыбыз эле же суу абалында, же от абалында калып калганбыз. Ойлооңуздар мен эмес деп. Жок. Эгер сиздер ошол жоопкерчиликти алган, азыр сиздер өзүңүздөрдүн биологический возрастка, психологиябызда соответствие болсо, мындай төп келсе, анда биз баарыбыз миллиардер болмокпуз. Биз баарыбыз ийгиликке жетмекпиз. Эгер бир статус жабылбай атса, эгер сиз каалаган киреше келбей жатса, эгер сиз каалаган жашоо болбой жатса, значит эмне деген түшөт? Психологически биз зрелый боло элекпиз. Анткени психологический жоопкерчилик албай атабыз да өзүбүздүн жашообузгачы. Бир жерден алып кетишибиз мүмкүн. Бир жерден бирөөгө жоопкерчиликти берип коюшубуз мүмкүн, Бир жерден кыла турган ишти кылбай коюшубуз мүмкүн. Тура турган жерден уктап калышыбыз мүмкүн, например, азыр мына 40 кадамдан ашык кирип атат, бүгүн жакшы көчөгө караганда. Вот видите, вот элементарно ушундай болот да, это нормально биз адам болгондон кийин муну только эң важный айтып кетчү нерсе, урматтуу айымдар, эч качан өзүбүздү күнөөлөбөйбүз. Күнөөлүү сезимге түшпөңүздөр. Эң мындай бир нерсеге жетиш үчүн, максаттарды ашырыш үчүн биздин эмоциялар 200 шкала, 200 децибелден өйдө болуш керек. 200 децибелден ылдый, бул бизди ылдый тарткан негативный эмоциялар. Ошондуктан эң жаман сезим бул күнөөлүү сезим. Особенно өзүбүзгө болгон күнөөлүү сезим. Өзүңүздү күнөөлүү сезим. Мен уктап калбадымбы? Жок. Значит, так надо было деп туруп, эмне кылабыз? Эртең уктабайм деп туруп, эртеңкиге аракет кылабыз да. Да, жоопкерчиликти толугу менен ала элекпиз. Эмоцияга да жоопкерчиликти ала элекпиз. Эгерде сиз баарыбызда бар таарыныч, урматтуу айымдар. Сиздерде да бар, менде да бар таарыныч. И ошол таарыныч деген эмнени түшүндүрөт? То есть таарыныч деген сиз эмоцияңызды контролдой албай, эмне кылдыңыз? Башка адамга таарындыңыз. Эмне үчүн? Анткени ал адамга бизди таарынтканга биз жол берип атпайбызбы? Ооба, мени таарынта бер, мен сага жол берип атам. Мени таарынта бер деп өзүбүзгө жол бердик. Не потому что ал адам таарынтты, а потому что биз өзүбүз ошол адамды бизди таарынтканга жол бердик. И ошол таарынычты алып алып, биз азыр өзүбүзгө жүк кылып, чириген картошкаларды эмне кылып жүрөбүз? Көтөрүп жүрөбүз да. Канча адамга таарынычыңыз бар болсо, сиз ошончо картошканы салып алып көтөрүп көрүңүзчү. Бир жума. Любой жака, офиске барсаңыз, офиске, доходный контакт кылсаңыз, доходный контактка, үйгө келсеңиз, үйгө, жатсаңыз, кошо өзүңүз менен алып жатып көрүңүз картошканы бир жума. Даже 3 адам болсо да 3 картошканы постоянно көтөрүп көрүңүзчү, напримерчи. Кандай оорчулук. Сиз ойлошуңуз, 3 эле адам депчи, да элементарно, Ошол 3 эле адамга болгон таарыныч жан дүйнөңүзгө кандай оорчулукту алып келип атат. Бул дагы эмнени билдирип атат? Жоопкерчиликти алган жогуңузду билдирип атат да. Элементарно өзүбүздүн эмоция, мен жазып атам, силер список кылып кетип атасыздар, То есть жоопкерчиликти эмнеге алышыбыз керек? Эмоцияларга, вот бул 4-чү болуп калдыбы, по-моему, 4-чү бул өзүбүздүн эмоцияга болгон жоопкерчиликти алабыз. То есть эгер сизди бир адам таарынтып атса, сиз өзүңүздүн эмоцияңызга өзүңүз жоопкерчилик албагандыгыңыздын белгиси болуп атат да. Значит, бүгүндөн баштап эмне кылабыз? Өзүмдүн эмоцияма өзүм жоопкерчилик алам. Бул менин эмоциям. Значит, контроль кимде? Контроль менде. И ал адам жаман карап койдубу, жаман сүйлөп койдубу, кыйкырып койдубу, сиз каалаган нерсени айтпай койдубу, ал адамдын иши.
Ал адамга таарыныш же таарынбаш, жаман эмоцияны чыгарыш же чыгарбаш бул менин жоопкерчилигим, менин контролюм. Видите? Ошондуктан бүгүндөн баштап, урматтуу айымдар, таарынычты токтотобуз. Эгер бирөө сизге жаман кылып койсо, башка бир адам сиздин контрактыңызды жаза турган, контракт кыла турган адам жазып алса, Аллахыма шүгүр, разымын, ошол адамга буйрусун, ошол адамга жакшы адам болуп берсин, жакшы лидер болуп берсин. Мага Аллахым андан да күчтүү, андан да ачык, мен менен иштеше ала турган, мен ал адам менен иштеше ала турган адамды, күчтүү лидерди, даяр лидерди насип кыл деп туруп, сразу ниет оңдоп дуба кылабыз. Көп адам эмне кылат? Ой, жазып алды, ал адам иштебей эле койсун деп, офисте деле көп учурлар болот. Чоң лидерлер жаңы келген новичоктор менен урушуп кеткен күндөр да көргөм да. Менчи ал менин адам болчу, мен ал адамга продукт сатып аткам, сен эмне ал адамды алып келип алдың, эмне ал адамды чакырып келип алдың депчи. Ал адам чакырып келди, ал адам менет кылып атпайбы? Эми макул буйрусун деп кой да. Жок, талашып атабыз. Мен именно ушундай ситуация болгон. Чоң топовый лидер, топ менеджер экөө бир адамды талашып урушуп кеткен күн болгондо, тиги адам отурат, жаңы келген адамчы. Мен бул адамга сатып аткам, сен эмне бул адамды жазып атасың? Тиги контракт кылып аткан да ошол адамды жазып атасың, ал менин адамым деп туруп. В итоге тиги адам экөөнөн тең албай туруп, экөөңөрдөн тең албайм, урушпай эле койгулачы деп туруп чыгып кетип калган да. Эми кимге жакшы болду ушул ситуацияда, урматтуу айымдар? Ушул ситуация эмнеден келип чыкты? Жоопкерчилик албагандыктан келип чыкты. Эмоцияга жоопкерчилик албагандан келип чыкты, элестетиңиздер. Тиги адам эмне болду? Көрдү, сразу негативный эмоция чыкты, мен бул адамга сатып аткам деп туруп, ошол негативный эмоцияны контролдой албай, жоопкерчилик албаганын себебинен тиги адам, тиги жаңы келген чакырылган адамдын көзүнчө барып туруп эмне болду? Урушкандыгынан себебинен тиге да жок, тиги адам чыгып кетип калды. Ортодо кимдин репутациясы бузулду? Компаниянын. Бул компанияда ушундай адамдар, урушчаак адамдар иштейт экен. Бул компанияда ушундай өзүн контролдой албаган, өзүн башкара албаган адамдар иштейт экен деген компаниянын репутациясына эмне терс таасирин берди. Ошондуктан, урматтуу айымдар, биз өзүбүзгө эле гана эмес жоопкерчиликтүү эмеспиз. Биз компаниянын имиджине жоопкерчиликтүүбүз. Анткени ар бир партнер лицо компании. Я лицо компании, вы лицо компании. Ошондуктан ар бир сиздин кыймыл-аракет компаниянын имиджине таасирин берет. Эми мындан ушул күндөн, ушул минуттан баштап мен чоң зрелый адамдай эмне кылам? Өзүмдү алып жүрөм. Зрелый. Я знаю, что каждый из вас это взрослый человек, взрослый, но вопрос зрелый, бышкан деп коет го. Жана элесе чийки алманы жеп алсаңар эмне болосуңар? Чийки өрүктү жесеңер эмне болосуңар, Чийки тамакты жесеңер эмне болот? Картошканы жейсизби чийки? Жок, жебейбиз да. Ошондой эле биз дагы мээбиз азыр мындай бышалек болуп атат да, чийкирээк болуп атат да. Ошондуктан өзүбүздү зрелость алып келебиз, бышырабыз, мындай айтканда өстүрөбүз, өнүктүрөбүз. Зрелый адам ар бир ситуациядан, ар бир кырдаалдан, ар бир адамдан эмне издейт экен? Рахат издейт, бакыт издейт, жакшылык издейт. Жакшы нерсе издейт, жакшы нерсе күтөт. Ар бир кырдаалдан, ар бир адамдан. Видите? Ошондуктан өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Зрелый адам ар бир нерседен рахат алат да. Тамак ичип атасыңарбы? Рахаттанып ичкиле. Сабак алып атасыңар, рахаттанып сабак алгыла. Бул уккан нерсени айтып атат го. Ой, мен муну билем го. Ой, баягыны эле кайталап атат го деп. Повторение мат учения. Значит, кайталап атса ошол нерсе сизге керек болуп атат да. Ошол нерсени уктуңузбу, ошол нерсе сизге керек болуп атат да. Ошондон да рахат алыңыз. Мен ушуну уккам да. Значит, мен ушуну колдоно элек турбаймынбы? Ошон үчүн мага улам ошол нерсе кайра угулуп атат да. Жашоо бул бизге сабак да. Негизи эле жашоодо болгон нерселер, адамдар, ситуациялар бизге сабак. Эмнеге сабак болуп жашоо Аллахым кайталап берип атат? Анткени ошол нерсени биз жашообузда колдонбой атабыз, практика жүзүнө айланбай атабыз. Ошон үчүн мындай да, школдо сиз сабакты жаман окуган үчүн кайра калтырып коет го, 3-класстан өтпөй калдыңыз, кайра 3-класста окуп атасыз да. Кайра өтпөй калсаңыз, кайра окуп атасыз да. Эмнеге? Анткени сиз ошол нерсени практика жүзүнө айлантпай атасыз. Практикада колдонбой атасыз. Ошол нерседен результат албай атасыз. Ошон үчүн Аллах таалам ошол адамды улам кайра сизге, ошондой сыяктуу адамдарды улам жиберип атат да. Же ошондой ситуацияларды улам жиберип атат.
Сиз ошол нерседен рахат алып, ыраазычылык билдирип, ошол нерседен жыйынтык албай атасыз да, өзгөрбөй атасыз. Ошон үчүн улам кайра ойлонуп көрүңүз да. Ошон үчүн эмне үчүн ушул ситуация мага улам келип атат? Же эмне үчүн ушундай сыяктуу адамдар келип атат? Же эмне үчүн сабактан ушул эле сөздү мен угуп атам, Тиги лидер да ушуну айтып атат, бул лидер да ушуну айтып атат. Значит, ошол нерсе сизге керектүү нерсе болуп атат, видите? Көңүл бур, могу көңүл бур деп атат да. Ай, внимание, attention. Накей, маани бур деп атат да. Сага маанилүү, сага керектүү нерсе. Ошондуктан, урматтуу айымдар, баардыгыңыздарга домашний задание, эң важный домашний задание — туруктуулукту өстүрөбүз. Туруктуулукту. Жаш баладай тияк бияка чуркап жүрө бербейбиз да. Бир нерсе болбой калса, аны таштап коюп, башка нерсе, тиги нерсе кылбайбыз. Туруктуулукту өстүрөбүз, бир нерседен жыйынтык, результат чыгарабыз. Улам кылабыз. И туруктуулукту баштаңыздар для начала бир адаттан. Адаттарды алып сала албайбыз. Адаттар бар. Ошол адатты өзгөртөбүз. Сизге жакпаган адат барбы? Ошол адатты сизге жаккан жакшы адатка өзгөртөбүз. Бир нерсени алып салганга мүмкүнчүлүк жок, урматтуу айымдар. Бир нерсени өзгөртөбүз, адатты өзгөртөбүз. Жакпаган адатты, например, сиз план түзөсүз, бирок аны менен иштебейсизби? Значит, эмне кыласыз? Күнүнө жок дегенде 2 план жазыңыз, 10 план жазбаңыз, 2 план жазыңыз. Бүгүнкү күнгө 2 план жазыңыз. 2 пункт жазыңыз. Ошол 2 пунктту жыйынтыгына чыгарыңыз. Башында ушундан баштаңыз. 2 пунктту. Анан ошол 2 пунктту жыйынтыкка чыгарып, ошол сизге адатка киргенде 3 пункт кылыңыз. Анан 4 пункт кылыңыз. Түшүнүктүүбү? Ошентип эмне кылабыз? Ошентип туруктуулукту өстүрөбүз. Күндө стабильно. Эртең менен туруп тишибизди жуйбуз го, бул биз ушундай нерседе туруктуубуз да. Ошондой сыяктуу сиз дагы адаттарыңызды, иштерди туруктуулук менен жашооңузга киргизиңиз. Бул дагы сиздин жоопкерчилигиңиз. То есть, эгер сиз айтып атсаңыз, мен муну кыла албай атам десеңиз, сиз ал нерсеге жоопкерчилик ала элексиз да. Эгер сиз мен могуну кыла элекмин, жашоомо киргизе элекмин, ушуну кантип кылсам? Значит, мээңиз да түшүнбөйт атат да, биз эмнени мээбиз кылбайт. Түшүнбөгөн нерсени мээ кылбайт да, мээ түшүнбөйт атат, аны кантип кылыш керек деген түшүнбөйт атат да. Ошон үчүн уялбай эле сураңыз. Мен могул нерсени кыла албай атам. Ушуну кантип кылам? Сиз кыла албай атам деп эле отура берсеңиз, значит, сиз жаш бала болуп атасыз да, 5 жаштагы бала болуп атасыз да. Кыла албай койдум, мама. Оюнчуктар жина десе, жина албай койдум деп отура берет го кичинекей балдарчы. Жинам келбейт деп коюпчу. Ошондой болуп атасыз да сизчи. Эгер сиз мен могул нерсени кыла албай атам, ушуну кантип кылсам? Например, мен контракт кыла албай атам. Сен контракт кантип кылып атасың? Айтчы мага бөлүшкүлөчү, мен кантип кыла албай атам да. Мен адамды контрактка чыгара албай атам, например. Же болбосо мен планды атка жазып коюп аткара албай атам. Ушуну кантип кылсам? Силер кантип кылып атасыңар? Ким кылып атат? Видите? То есть зрелый адам жолдорун издейт да, ошону ишке ашырган жолдорун издейт. Мындай кылсам кандай болот? Мындай кылсам кандай болот дейт. Видите? Сиздин ийгилигиңиз бул дагы сиздин жоопкерчилигиңиз. Например, мен там 3 жыл болду, 4 жыл болду, 5 жыл болду, 1 жыл болду, бир эле статуста отурам. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Сиз жоопкерчилик албай атасыз өзүңүздүн ийгилигиңизге. Топ менеджер, директор өзү келбейт да сизге. Сиз барасыз ал статуска. Сиз каалаган, например, 100 000 сомдук киреше өзү келбейт да. Сиз барасыз ал кирешеге. Туурабы? Значит, менде киреше жок, мен акча таппай атам деп отура берсеңиз, сиз да кичинекей бала болуп атасыз, жана 5 жаштагы эле. Ошо жок экен. Бутумду кие албай атам. Кичинекей балдар бар го, бутун кие албай отура берет го ишке чыгарды. Бутумду кие албай атам, мама кийгизчи деп коюп. Сиз да ошондой боласыз да, киреше таба албай атам, болбой атат. Кантип табам ошол кирешени? Элдер таап атат го. Вот бухгалтерияга суббота күнү барасыздар, шаардагы, келиңиздер суббота күнү. Турасыздар, акча алгандардан сураңыздар. Сиз кантип чыктыңыз? Эмне кылдыңыз? Мага бөлүшүңүзчү, айтыңызчы, эмне кылдыңыз? Кандай иштерди кылдыңыз? Кандай иш аракеттерди кылдыңыз? Мен да сиздей болуп айлыкка чыккым келип атат. Мен да сиздей киреше тапкым келип атат. Видите? Ушул компаниядан акча тапса болобу дейт кээ бирлерчи. Конечно, болот. Эмнеге болбойт?
тапкан үчүн иштеп атабыз да, акча бар үчүн жүрөбүз да, ийгилик бар үчүн жүрөбүз да. То есть ал адам өзүнүн оюна контроль албайт да. Башка бирөө айтып койгон да, андай компанияда акча жок деп койгон. Мен иштегем ал компанияда, результат жок экен деді. Результат болот бекен чын эле деп. То есть эмне ойго, өзүбүздүн оюбузга контроль, жоопкерчилик жок да. Ошондуктан сиздин ийгилигиңиз сиздин жоопкерчилигиңиз. Сиздин кирешеңиз бүгүнкү бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Эгер сиз 100 000 сом или 50 000 сом каалап атасыз, азыркы күндө там 10 000 сом, 5 000 сом, 20 000 сом таап атсаңыз, 50 000 сомго значит потенциалыңыз бар. Каалап атасызбы? Потенциалыңыз бар, энергияңыз бар. Аллах Таалам бардык потенциал, талантты берген. Бирок эмне болуп атат? Биз өзүбүз жоопкерчилик албай атабыз да. Каалап коюп отурабыз да, бир алма буш, озма түш, бирөө кылып койсо сонун болот эле деп атабыз да. Спонсорум иштешпей атпайбы мен менен дейт. Менде да болгон, урматтуу айымдар, башында Алтынай Мамасадыковна менин спонсорум, мен сүйүктүү спонсорум, мен адамга аябай ыраазымын. Бир кезде аябай бир веткасы Жалал Абад, мына адин эжелер аябай Жалал Абадка бир айлап иштеп кеткенде, получается мен Алтынай эже жок калып атам да, анан менде жоопкерчилик албаганымдын себеби эмне болуп атат да? Алтынай эже наркы веткасы менен иштеп кетти, мен иштебей атат деп мен таарынып офиске бир 3 күн барбай койгом да. Бир убакыт болгон, мен дагы кичинекей бала болгом, сиздердей болуп барбай коюп, анан ойлодум да, мен офиске барбай койдум, бирок бизнес кимдики жүрбөй калды. Меники жүрбөй калды да, Анан кой, барышым керек да, акча чыкпай калды да, кийим чыкпай калды. Анан эмне кылыш керек? Офиске бардым, көрдүм, эмне кыларымды билбейм да. Офиске барам, келем, жүрөм. Анан ойлодум да, эми ушинтип жүрө бергенде жыйынтык чыкпайт, болбойт. Бирдеме кылыш керек. Анан өзүм группа ачтым. Ключевой деген адамдарды коштум. Анан ошолор менен сүйлөшүп, келгиле жумасына бир жолу жолугушуу кылып туралы, келгиле деп, анан именно ошо адамдар бир жумада бир жолугушуу кылып, ошол адамдарга сабак берип, анан ошол адамдар менен план түзүп, биякта барлар билесиздер, башында, по-моему, по вторникам, потом по средам кылдык белек. Ушундай кылганбыз да, и каждый жумасына бир жолу ушундай обучение өтүп, алардын обратный связь алып, аларды кайра тренинг өткөргөнгө даярдап, сабак өткөргөнгө даярдап, тема бөлүштүрүп, аларды план жазганга даярдап, аларды, например, менеджер статусун жапканга канча контракт бар экен, кантип жапса болот экен деп, анан ошентип анан эмне кылгам, ошентип акырындан команда менен жоопкерчилик алып иштеш баштагам да. Анан кийин бир убакта ой келди, эмне мен мурун эле ушуну кылган жокмун? Эмнеге мурун эле ушул нерсени кылган жокмун депчи. То есть менин жоопкерчилигим менин астымдагы адамдарга, өзүмө болуп атпайбы? Спонсорго эмес да. Мен ошол жоопкерчиликти спонсордон күткөм да. Спонсор мага кылып койсо, сонун болот эле. Мен акча таап ала берсем, мага сонун болот эле деген позицияда жүргөм да, көрсөтчү. Ошондуктан сиздин команда бул сиздин жоопкерчилик, спонсоруңуздук эмес. Сиз акча алсаңыз, сиз эч кимге бербейсиз да, сиз аласыз да. Ошондуктан сиздин ийгилигиңиз, сиздин статусуңуз, сиздин кирешеңиз, сиздин астыңызда адамдардын лидерлери, ключевой лидер болушу бул сиздин жоопкерчилигиңиз, спонсоруңуздук эмес да. Ошон үчүн спонсорду вообще унутуп коюңуз, карабаңыз. Албетте, спонсор жардам берет, керек болсо суроо бериңиз, кайрылыңыз. Унутуп койсо вообще унутуп коюш керек эмес. Любой вопрос менен кайрылсаңыз болот. Бирок спонсор мен регионго барбай атат, спонсор мен домашний кружок кылбай атат, спонсор менин астыма жазбай атат дегенде адамдар бар, Эмне үчүн жазыш керек спонсор? Өзүнүн каалаган астына жазат ал. Сизге жазыш не обязательно. Вот видите, ошондуктан, урматтуу айымдар, бүгүндөн баштап карап чыгыңыз, кайсы жерден сиз жоопкерчилик албай атасыз. Кайсы жактан, жашооңуздун кайсы сферасына сиз жоопкерчилик албай атасыз. Видите, жашооңуздун сапаты, кирешеңиздин сапаты, ийгилигиңиздин сапаты, ден соолугуңуздун сапаты, мамилеңиздин сапаты, бардык нерсенин сапаты, жашооңуздагы бардык сферанын сапаты бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Ушул минутадан баштап ошол жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз. Анткени сиз кыялданган жашоону сиз үчүн бирөө куруп бербейт, урматтуу айымдар. Даже куруп берсе дагы, ал сиз каалаган жашоо болбойт. Видите, ошон үчүн сиз каалаган жашоону только сиз гана кура аласыз, через жоопкерчилик. Кандай жоопкерчиликтер? Мен айтып кеттим, по пунктам, ошону жазып алыңыз дагы, холодильникке чаптап коюңуз. Ой контроль бул менин жоопкерчилигим деп туруп список түзүп коюңуз. Ой контроль, настрой, күнгө настрой, өзүмдүн настроением, эмоциям, ийгилигим, кирешем, статусум, командамдын өсүшү, не дагы,
таарыныч эмес, а именно позитивде жүрүү, адамдарга ыраазычылык болуу. Вот менин жоопкерчилигим деп туруп пункттарды жазып коюңуз. Бул экинчи, үчүнчү домашний задание болот и холодильникке илип коюңуз, дагы чаттарга сүрөткө тартып жибериңиз. Прям чоң тамга менен, желательно компьютерден чыгарып жазып коюңуз, дагы илип коюңуз. Прям магнитиктер бар да, ошого чаттап коюңуз и прям көзүңүз постоянно көрүп туруңуз да. То есть ой контроль менин жоопкерчилигим экен. Өзүңүзгө улам напоминать этип турушуңуз керек да. Оказывается, адамдарга ыраазычылык болуп менин жоопкерчилигим экен. Оказывается, менин ийгилигим менин жоопкерчилигим экен. То есть көзүңүз көрүп, мээңиз туюп, ошону өзүнө кабыл алыш керек да. Бир эле жолудан ал кабыл албайт. Ал көп жолу кайталаныш керек. Бул эфирди дагы жок дегенде 2-3 жолу көрүңүздөр минимум. То есть улам экинчи жолу көргөндө уже башканы кабыл аласыз. Үчүнчү жолу көргөндө уже башка нерсени уга баштайсыздар. Башка түшүнүк келе баштайт да. Уже глубинный, ылдый глубинный түшүнүк келе баштайт да. То есть жоопкерчилик бул аябай сонун, жоопкерчилик это классно, жоопкерчилик бул сиз кыялданган жашоо, жоопкерчилик бул сиз каалаган финансылык эркиндик, жоопкерчилик бул сиздин каалаган статустар, жоопкерчилик сиз каалаган чоң команда, күчтүү лидерлер, жоопкерчилик бул сиз каалаган эс алуу. Например, азыр мына буюрса жаңы жылдан кийин январь айы каникул болот, көп адамдар эс алууга кетишет. Сиз барасызбы эс алууга же барбайсызбы? Бул сиздин жоопкерчилик. Видите? То есть буга чейин жакшы иштеп койсоңуз, жыйынтык иштеп койсоңуз, бул сиздин эмне кылмаксыз? Мен классно, мен заслужила деп туруп өзүңүзгө бир жумалык, 10 күндүк Турцияга, Египетке, Дубайга эс алууга арнамаксыз. Арнайсызбы? То есть это тоже бул сиздин жоопкерчилик. Бирөөдөн күтпөңүз, жолдошум мага подарок кылабы деп күтпөңүз, жолдошуңузга сиз белек кылып коюңуз. Классно же. Классно же делать подарки, классно же делать людям приятное. Это тоже ответственность. Делать людям приятное – это ваша ответственность. Только не так, чтобы ал адамдан күтөсүз, а потому что вы так хотите. Ал адамдан ыраазычылык эч качан күтпөңүз. Ыраазычылык баардык нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн жасаңыз, урматтайымдар. Качан сиз башка адамдардан, менде ушундай нерсе болгон, башка адамдардан кыласың, ыраазычылык күтүп, адамбыз да, кыласың, күтө бересиң да, качан айтып коет, ой Назгүл молодец, классно, мен сага ыраазымын деп айтып койбойбу, эмне айтып койбойт деп ичиңен күтө бересиң да. Менде бар болчу ушул нерсечи. Анан ошондой нерсе бар болсо, сиз адамдардан разочарование болосуз. Анткени Аллах Таалам көрсөтүп коет да, пендем, ыраазычылыкты менден күт, менин ыраазычылыгым үчүн кыл. Видите? Ал сендей эле болгон адам, сендей эле болгон пенде. Анын сендей эле минустары, плюстары бар. Видите? И качан сиз башка адамга ошол адамдын ыраазычылыгы үчүн жасасаңыз, сиз ошол адамдан сөзсүз түрдө разочарование болосуз. Аллах Таалам көрсөтүп коет да. Менден күт, менин ыраазычылыгым үчүн кыл деп. Ошондуктан баардык нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн кылабыз, Алладан ыраазычылык күтөбүз, и башка адамдардан күтпөңүз. Башка адамдардан өзүңүздүн каалооңуз менен эле жакшылык кылыңыз. И өзүңүз ыраазы болуңуз. Все. Остальное баардык Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошондуктан пункттарды жазып алабыз. Өзүңүздүн зона ответственности, моя зона ответственности, менин жоопкерчилигим деп туруп жазасыз дагы, и прям доскага, холодильникке илип коюп туруп, чаттарга жибериңиздер сүрөттү тартып. Хорошо? Ар бир куратор көрүп чыксын. Ошол, урматтуу айымдар, баарыңыздарга ыраазымын. Ушул таңда, ушул аба толкунда мен Назгүл Капаровна менен бирге болгонуңуздарга мен терең ыраазымын. Ишенем, ушул эфир сиздерге пайдалуу болду. Ушул пайдалуу илимди алып, сиз дагы көп пайдалуу нерселерди жаратасыз деп ишенем. Ошондуктан, урматтуу айымдар, жоопкерчилик өзүңө алыңыз, өсүңүз, зрелый адам болуңуз, бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Анда эмесе Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Иншаллах ушул билим пайдалуу, берекелүү болсун. Аллахым ыраазы болсун. Ушул билим берген үчүн баардыгыңыздар сак саламат. Буйруса эртең уже акыркы эфир. Буйруса сиздер менен жаңы жылдан кийин экинчи бөлүгүндө жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.